Эрке булан Мальдивада ичип жүрөт, тренери Алматыда ичип жүрөт, кыжалат болуп депрессияда жүрөт. Ассаламу алейкум кыргыз элим, казак бир туугандар. Өзүңөр көрдүңөр, Эрке булан реванш сурап атат. Азыркы учурда мен Эрке буланды уткам. Реванш болсо ММАдан БМФ пояска урушсак болот. Неге дегенде БМФ пояс интересныйраак Октагон лигадан. Эрке буланды мен уже уттум. Эрке буландын правиласына бардым, Эрке буландын весине бардым. Хорошо, Эрке булан 77-ге кел БМФ пояска келесин, поясту зашта кыласың. И андан кийин жакшыраак урушсаң, кулачкадан дагы реванш берем. 3 бой кылабыз. Ошол себептен Эрке буланды көрдүңөр, кулачкадан бир да раунд тута албады. 3 раунд качып жүрүп калдак жерди. Бирок достор, Эрке буландыдан тура түшүнсө болот да. Эрке булан Мальдивада ичип жүрөт, тренери Алматыда ичип жүрөт, кыжалат болуп депрессияда жүрөт да. Ошол себептен не дешти билбей, ушу кулачкадан реванш кылайлы деп чыгып атат 77 килограммда. И айта кетчү нерсе, Эрке буланды уткам. Азыркы учурда очередь өтө көп. Мухит Амантай, билесиңер, мастер спорт бокс и сборный Казакстанда жүргөн. И Мухит ага менен урушсам, мен өзүмү жакшы көрүштүм. Неге дегенде, Мухит ага уже легенда бокс десек деле болот. Ошол себептен экөөбүздүн боюбуз өтө интересный. Азыркы учурда биз Алматыга кетип атабыз. Алматыдан фейс-то-фейс кылып, и боюбуз болот. И Эрке булан урушкусу келсе, койт майга койсо дагы Октагон лига сразу чыкканга даярмын. 77 деп атат, 85 деп атат. И өзү ММАдан чыгам деп туруп, и кайра үйдө отуруп тренери чалдыбы же Нурайдин ага чалдыбы, кайра ойлонуп кулачкадан реванш берип атат. И болбосо ММАдан 85 килограммга чыгайлы деп комментарий жазып койтур. Сүйлөдүм кыл. И мактанып аткан Марсель менин аягымы тарта албайт, мен Америкага барып $45,000 кетирип тренировка кылдым деп. Эрке булан мындайча айтканда искусственный интеллект да. Каяктагы индус, иранисттерди алып келип салып берет. И ошону дагы эптеп ута албай, удушение түшүп калат. И бизде ага окшогон агаларыбыз жок. И просто бул жерде кичине казак элин дагы карапайым казак элин алдап коюп атат. Каяктагы индус, иранисттерди алып келип утуп, мынакей биз ушундай лучший боецбиз деп өздөрүн көрсөтүп коюп атат. Реальный боецтер менен чыкканда мына кулачкадан греплер балап чыгып, күрөшүп жүргөн базасы күрөш адам чыгып утуп койду, көрдүңөр, реальный спортсмен чыкканда. И Эрке булан бойдон алдын өтө көп сүйлөп атты эле, мен бойдон кийин сүйлөгүм келбеди, менин жүрөгүм чыдабайт. Мен казак элин дагы өтө катуу сүйлөйм, ошол себептен мен сүйлөгүм келбеди. Вот, айта кетчү нерсе, Эрке булан азыркы учурда мен Мухит ага менен урушам, андан кийин сен менен ММАдан 85 депсин, 85ке чемпионский пояска реванш. Ушу бойдо жакшы өзүң көрсөтсөң, кулачкадан 77ден реванш берем. Так что бойду күткөндөр жазгыла. Казак, кыргыз бир тууган, Кыргызстан алга. Мы заряжены любое время.